Бул кампада Кыргызстандын булуң бурчунан Баткен элине берип жиберген аманата турат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайы жайында турган жүк 42 тонна. Кампадан суу, май, ун, кийим-кечектен тартып, оюнчуктарга чейин көрүүгө болот. Үйүлгөн түйүнчөктөр ушул жөнөкөй жарандар тарабынан Баткенде жабыртаткан элдерге кийим-кечек жана башка буюмдарды берип жиберишкен. Мына азыр көрөлү, мына бирөөсүн ачып атышат. Бул жерде оюнчуктар, Оюнчуктар бар. Үй күйгөн бар, папка бар, курткалар бар. Мынандай кийимдер балдар. жаш балдарга, Балдар үчүн. Мындай жемпирлер бар. ушул жөнөкөй жарандар тарабынан берилген, Жарандардын тарабынан. Үйлөрү күйүп, эчтеке буюмдары калбагандарга колдон келишинче ушундай Буну кийимдердин качан таратып бересиздер? азыр үйлөрүнө кетип атышат. Бүт баарын үйлөрүнө жайгаштырып болгондон кийин анан ошо баарын тактап бүткөндөн кийин ошолорго беребиз. Үйлөрү күйүп, эч буюму калбагандардын балдарынын санын тактап, балдарынын возрастына жараша кылып туруп, балдарга беребиз. Анан тамак аштарын жеп ичкен немелерин бүт баарын топтоп туруп беребиз. Тизме кылып туруп жеткирип беребиз. Эртеден баштайбыз, Кудай кааласа. Жакында Ысык көл облусунан 100 тоннадан ашуун, чүйдөн 80 тоннадай жардамгерлери күтүлүүдө. Баткен облусунда 28-29-30 апрелдеги Тажикстандын күтүүсүз чабуулунан 100дөн ашуун турак жай жабыркаган. Арасында үстүндөгү кийиминен башка эч нерсеси калбаган жарандар да бар. Өлкөнүн 7 тубанынан келип жаткан жардамдар алардын муктаждыгына жараша бөлүштүрүлүп берилет. Бардыгы болуп жабыркаган айылдарга, жабыркаган жарандарыбызга 538 тонна гуманитардык жардам таратып берилди. Анын ичинен 160 тонна ушул биздин складка келип түшүп, аймактардан, айылдардан, жарандардан келип түшкөн заявкалар негизинде бардык ушу 9 айылдын 12 айылга чейин жеткирилип берилди. Андан тышкары бизден ушу жарандардан, бардык областтардан келген жардамдарда активисттер өздөрүнүн күчтөрү менен, өздүнүн каражаттары менен жана болуп мен айтып кеткен айылдардын баарына өздөрү барып жеткирип берип атышат. Алар ушу 326 тоннаны түзөт бүгүнкү күндө. Бардыгы ошо мен айтып кеткендей эле 536 тоннанын учету, 38 тоннанын учету бүгүнкү күндө жүрүп жатат. Артыңарда чоң доска турат. Ошол жерде ар бир жаран келип көрүп, ар бир комиссия келип көрүп, кайсы айылга канча гуманитардык жардам кеткенин, кайсы айылга канча керек экенин, маршруту бүт толук камдуу ошол жерде жазылып турат. Элдерден жардам болуп келдиби? Бул кандай болуп келди? Азыркы учурда ушул чек арага жакын жашаган айылдардан келген жарандарга эл аралык уюмдар же болбосо жөнөкөй жарандар колдорунан келген жардамдарын берип, тамак аштарды таратып жатышат. Биз азыр Баткен шаарынын ортосундагы мектептердин биринде турабыз. Бул жерде ушул чек арага жакын айылдарда келген жарандар жайгашкан. Алар ушул ар кандай тажик тараптын мыкаачылык аракетинен кайсы бир деңгээлде кооптонуп, психологиялык терс таасир алышкан. Бирок агырбастан өз айылыбызга барабыз, өз жерибиздин сантиметрин дагы тажик тарапка бербейбиз деп өз айылдарына кайра барганга аракет көрүп турушат. Билим берүү уясында убактынча күн өткөрүп жаткан жарандар канчалык мыкаачылык менен тажик тараптын чабуул койгонуна карабай кайра эртерээк өз айылдарына барсак деп турушат. Чек арада чеп болуп жашап көнүп калган эл бир карыштагы жер алдырбашыбыз керек деп эсептешет. Алардын бири Биби Эсназарова апа өзү Тажикстанда туулуп өскөн кыргыздардан. Тажик элинин кулук мүнөзүн жакшы билет. Енді манаяқтан тынчыды деп неме болуп атат. Енді бар жашай беребиз, жашап жүрген жерибиз. Кылайык, үй жайыбыз бүтүнөн оны таштап кетип кетсек болбойт да. Багыбыз бар, үй жайыбыз, биз жаңы үй салган элек алып кире элекпиз. Эме болот экен десем, жок, тажиктар оякка неме кылып турган ар жак көк таштан ояк бягы неме болуп. Биз жак тажикке чек ара эле качкыла деп коркуп качтык да, енді айтып койт да тажиктарга ишенич жок деген. Кыргыз-тажик жаңжалынан Баткен облусу боюнча 58 миңдей адам коопсуз жайга көчүрүлгөн. Өкмөт талкаланган социалдык объектилер үчүн 500, турак жайлар үчүн 200 миллион сом бөлдү. Бул иштер аяктары менен жарандар өз үйлөрүнө көчүп бара баштайт. Ал эми үй жайы толук талкалангандар азырынча ушинтип талалап жашап турууга мажбур. Кутман Маматазим, Кубаныч Азимов, 5 канал, Баткен облусу.